Урматтуу кесиптештер, EduPage'тен суроолор боюнча планды кантип киргизебиз дегендерге плани материалы деген бар. Мына биринчи өзүңүздөрдүн ошол личный кабинетиңиздерге кирип аласыздар. Анан кийин плани материалы дегенге киребиз. Азыр бул жерде мен өзүмдүн класстарым бар пландарын киргизгендигимден бул жакта эгер оңдой турган болсом бул планды, календардык тематикалык планымды, бул жака түшүп редактировать план дегенге түшүп кирип оңдосом болот да, мындай кылып. Ушундай окно, терезе ачылат. Сиздерде дагы адегенде ушул чейректерди главаларга киргизип алсаңыздар жакшы болмок. Ушинтип эле мынантип тема бар. Темаларды киргизип добавить тему деп эле кете берет. Эгер мына биринчи чейректи жазгандан кийин экинчи чейрек, мына муну үчүнчү чейрек деп турайык, эми үчүнчү чейректен кийин төртүнчү чейректи киргизе турган болсом, мен мына бул жерде новая глава деген бар. Ошону басып туруп өзүм дагы киргизсем болот. Же болбосо параллельный класстар бар болуп аларга киргизилген болсо, ал жактан копирайт этип алып келип бул жакка койсоңуздар дагы болот. Бүткөндөн кийин сохранить измененияны басып туруп, анан кийин готованы басып койсоңуздар, бул сакталып калат. Эми мен сиздерге азыр жаңы башка бир классты киргизип көрсөтүп берип көрөйүн. Мисалы үчүн мен мына бул жерге 6 класска сабак берейин деп коеюн. Добавить класс предмет. Математика. Алтынчы класс. Бул азыр сохранить. Эгер башка жактан мынакей планны көчүрүп келе турган болсоңуздар, бул жерди бассаңыздар, мына бул жерде ошол 6 класс мына математика Байжанова Гүлаш эжекейдин планы бар. Ошону көчүрүп келсек болот. Мынакей даяр пландары бар. Муну тандап туруп эле выбратты басып туруп алып келсек болот. Мына ушинтип эле киргизип алсаңыздар болот сиздер дагы. Дагы бир кайталап кетейин. Ушул жерде мен азыр киргизген жокмун, себеби ал 6 класска мен сабак бербеймин. Башка мугалим бергендиктен киргизбей эле коеюн. Жана айтып кеткен мына бул жерде редактировать план деген бар. Эгер сиздер жаңы окно ачып план киргизе турган болсоңуздар, мына бул жерде мына минус белгиси дагы чоң ролду ойнойт да. Же болбосо плюс белгиси болуп турушу мүмкүн. Ошону дагы бассаңыздар, анан ушул терезебиз, окнобуз биринчи ачылып атканда полный экран болгон учурда дагы мына бул жерден эч нерсе, мына новая глава дегендер чыкпашы мүмкүн да. Ошондуктан терезени түрүп алып туруп, андан кийин новая глава деп туруп сөзсүз түрдө чейректерди киргизип алыңыздар. Андан кийин мына бул жерге биринчи чейректин темаларын жазып добавить деп эле кете бересиздер. Мисалы үчүн биринчи чейрекке көптүктөр деп коеюн. Көптүктөр. Бул жагы келесиздер, канча саат экенин жазасыздар.
2 saat болсо 2 saat, же болбосо 1 saat болсо 1 saat. Ушинтип эле жазып ылдыйга түшүп кете бересиздер. Эгер темаңыздар батпай калса, добавить тему деп туруп, мынантип улантып эле жазып кетсеңиздер болот. Биз биринчи, экинчи чейрек EduPage менен иштебегендиктен бул жерлер азыр пустой турат. Себеби эмки жылга ушуну эле ушул эле пландар эгер эми стандарттын негизинде өзгөрүлбөй эле ушундай болсо, ушунун негизинде эле көчүрүп алып туруп иштесек эмки жылга болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө 4 чейрекке орун коюп киргизип алсаңыздар жакшы болот эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.